Агордо 3 конушунан өтө сонун ремонту менен ушул сиздер көрүп турган 12ге 12 размериндеги бышкан кирпичтен тургузулган үй шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Эң негизгиси кызыл китеби тех паспорту колдо. Эгерде ушул үй жаккан болсо түз эле келип алсаңыздар болот. Азыр бир катар четинен сиздерге көрсөтүп беребиз. Үй өтө сонун салынган туугандар. Негизи баягы өзү үчүн салып жашайм деген үй туугандар. Азыркы учурда эми акча керек болуп шашылыш түрдө сатып атат экен. Эсим номер экранда турат, түз эле чалып байланышсаңыздар болот. Бул үй кайсыл жерде дегендер үчүн Агордо 3 конушу. Бул дарекке келүү үчүн сиздер Элмирбек Иманалиев көчөсү менен түп-түз өйдөнү көздөй чыгасыздар дагы, кайра күн батышты көздөй Зарылбек Ажыматов көчөсү менен 350-400 метр жүрсөңүздөр, кайра оң тарапка бурулуп ушул биз турган Салкынтөр 498 көчөгө буруласыздар дагы 80 дарекке келесиздер туугандар. Өтө сонун сиздердин кыялыңыздагы ремонттун бардыгын жасап койгон туугандар. Алсаңыздар чамаданды көтөрүп эле кирип жашасаңыздар болот. Азыркы учурда мына көрдүңүздөр, көчөлөрү дагы кенен, интернет кабелдери бардыгы тартылган, көчөгө жарыктандыруулары орнотулган. Жакшы жери туугандар ушул жаңы салынып жаткан мамлекеттик мектеп, бала бакча, больницага жакын. Ошол Элмирбек Иманалиев көчөсүнүн жээгинде эле жаңы салынып жаткан учур азыркы учурда быйылкы жылы бүткөрүлүп дагы ишке берилет экен туугандар. Ушундай 4 сотук жер аянтында жайгашкан, участок туура 4 чарчы формада, 20га 20 размеринде, бир четинен көрсөтө турган болсок, ушул көчө тарабы песка блок менен тосулган, бул тараптан калиткасы, бул жагынан чоң воротасы да коюлган. Ушул көчө тарабын айлана четин үйдүн сыртына подсвет кылып, Кудай буйрса сиздерге ремонтун жасап берет. Мүмкүн сиздер келгенче жасап коет туугандар. Бул жагынан таза суусу дагы чыккан туугандар, свет дагы бардыгы тартылып келинген. Бул жерден негизги эшик үйгө кирген. Бул жерде астындагы тепкичтерин дагы мындай кылып граниттер менен кооздоп жасап коет туугандар. Сиздер келгенче Кудай буйрса алсаңыздар дагы жасап берет болбосо. Азыркы учурда мынакей бул жагын дагы жаңы жасап жаткан учур экен. Бул жак тарабында бир катар көрсөтөлү, анан кийин болсо үйдүн ичин дагы азыр сиздерге шашпай сонун кылып көрсөтүп беребиз. Негизги бул үйдү ала турган болсоңуздар, сиздер чамаданды эле көтөрүп келесиздер дагы, сиздер кыла турган иш ушул жерде газонду эгесиздер дагы жашылдандырып аласыздар, болду. Башка кыла турган иши жок туугандар. Үй 12ге 12 размеринде, фундаменттери бийик болгон, фундаменттер ушундай кирпичтин формасында кооздолгон. Анан үй болсо бышкан кирпичтен 1,5 кирпич болуп салынган туугандар. Үй потолоктон, стенадан, полдон бардык тарабынан жылууланган. Азыр бул жагында ушундай 18 метр болгон навес бар. Навестин асты болсо ушундай тунике фон менен кооздолгон. Бул тарабында очогу көрдүңүздөр, буларды дагы, очоктору дагы бардыгы иштейт туугандар. Анан бул тарабында болсо топкасы жайгашкан. Ушул жерден эле көмүрдү жагасыздар, отту жагасыздар, үй сонун жылыйт. Анан бул жак тарабында болсо сыртка жатканасы дагы жайгашкан. Үйдүн аркы жан тарабынан, артынан 1,5 метрдей бош орундугу бар. Анан үйгө бул тараптан кирсеңиздер дагы болот. Анан бул жагынан негизги эшиктен кирсеңиздер дагы болот экен. Келиңиздер, бул тарабынан кирейин дагы үйдүн ичин сиздерге бир катар көрсөтөйүн, Бул негизи видеодон сиздерге көрсөтүп жеткире албашыбыз мүмкүн. Негизи бирок үйдүн ремонту өтө мыкты деңгээлде жасалган. Бардык эшиктери, ремонттору кымбат баалуу ремонт жасалган да, мындайча айтканда. Бул жер киребеш жайы, бут чечме жайы, бул тарабында ошол бут кийим тизе турган шкафтары, бул жагында сырткы кийим илгени вешалкалары, жылытуу батарейкалары бардыгы орнотулган. Андан бери бул жакчагы узун болгон ушундай кенен коридор болуп калат экен туугандар. Асты болсо ушул гранит басылган, үйдүн ичинде ушул гранит басылган жерлердин бардык асты полдору теплый пол бар туугандар. Бир четинен көрсөтсөк эми, бул жакчагы болсо кенен болгон зал бөлмөсү. Бул тарабынан кенен болгон пластик терезеси коюлган, жумшак эмеректери турат. Люстрасын көрдүңүздөр, өтө сонун кымбат баалуу ушул заманбап люстрасы коюлган, айлана четине кичи лампалар орнотулган. Бул тарабында ТВ зонасы. Эң негизги айта кетчү нерсе туугандар, бул жерде алсаңыздар чамаданды эле көтөрүп келесиздер дедим го. Эмеректер, бутовой техникалар, килемдер бардыгы сиздерге калтырылат. Эшиктери болсо ушундай под заказ жасалган, доборлору менен полный под заказ жасалып коюлган эшиктер. Андан бери бул жакчагы болсо мынакей. Экинчи бөлмөсү, бул жагы болсо ата-энелер уктоочу бөлмөсү, көрдүңүздөр, 2 кишилик жумшак эмереги турат, пластик терезеси коюлган. Бул тарабында күзгүсү, полдору бардыгы ламинаттан, анан потолоктору жалпысынан үйдүн бийик туугандар. Люстрасын дагы көрдүңүздөр, өтө сонун люстраны дагы орноткон. Андан бери бул жакчагы жуунуучу бөлмөсү, астылары бардыгы кафель эмес, гранит басылган туугандар. Ваннасы, унитазы, сушилкасы, раковина, вытяжка бардыгы коюлган. Кирип эле жашайсыздар да. Бул жакчагы болсо мынакей, көрдүңүздөр. Кыздардын бөлмөсү экен.
пластик терезесі қойылған, жылыту батарейкалары орнатылған, потолоктор биік, кичи лампалар орнатылған, люстрасы дагы ошол балдарга ылайыктуу болгон люстра коюлуп тур туугандар. Өтө сонун. Ушундай ар бирибизге насип кылсын. Андан бери бул жак жагы болсо балдардын бөлмөсү экен, көрдүңүздөр, чакан гана бир бөлмө. Бул тарабы болсо мынакей ашкана бөлмөсү болуп калат экен. Бул жагында ашкана эмеректери бардыгы ошондой апапакай болгон, көзгө жагымдуу, заманбап ашкана эмереги дагы коюлуп тур. Бул тарабында болсо раковинасы, бул жерде электр печкасы турат, духовкасы, микроволновка, холодильник, бул тарабында ТВ зонасы, чай иче турган столдары, жумшак эмереги. Кыскасын айтканда шарты бар. Алсаңыздар чамаданды көтөрөсүздөр, идиш аякты алып келесиздер, болду, жашай бересиздер. Бул тарабы террасага чыксаңыздар дагы болот. Террасага, көрдүңүздөр, бул жердин асты дагы гранит басылган. Бул тарабынан ушул очокко чыгасыздар, топкага чыгасыздар. Өтө сонун. Көрдүңүздөр, туура 4 чарчы формадагы ушул сиздер көргөн 4 сотук жер аянтында жайгашкан 12 ге 12 размериндеги бышкан кирпичтен тургузулган үй. Баса белгилеп айтып кетейин, үй потолоктон дагы, стенадан дагы, полдон дагы жылууланган туугандар. Потологу 2 слой жылууланыптыр. Ушундай. Көрдүңүздөр, баасы $155,000 деди. Эгерде ушул үй жаккан болсо, эсин номерин экранга калтырып койдук. Түз эле чалып байланышып, келип көрүп алсаңыздар болот туугандар. Мүмкүн видеода сиздерге жакшы жеткире албай калдык. Келип көрсөңүздөр, ар бириңиздердин купулуңуздарга толо турган үй экен туугандар. Дагы бир катар дарегин айта турган болсок, Агордо 3 конушу, Салкын 498 көчө 80-үйгө келесиздер туугандар. Жакшы жери мектеп, бала бакчага, больницага жакын болуп калат. Анан жанынан эле 60-70 метр бассаңыздар, Зарылбек Ачматов көчөсүнөн шаардын бардык тарабына автобус каттамдары каттайт туугандар.